Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү өзгөчөрөөк кылып тарткан аракет кылабыз. Анткени ушул элет жеринде, айыл ичинде дагы спорт жаатында өзүнүн эмгегин өлкөбүзгө сиңирип жаткан мыкты спортчулар бар экен. Анда эмесе көрсөтүүнүн аягына чейин биз менен болуңуздар. Биз көрсөтүүнү баштадык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз көрсөтүүнүн башында айткандай мына Сары-Булак айыл аймагына караштуу Торойчу айылында турабыз. Бектен мырза, сиз өзүңүз спортко алгач ушул жерде аралашкансыз да? Мен бул жерде биз жүргөн маалда бул жерде андай шарт жок болчу. Бул жерде кылбадык, эми өз алдынча жүгүрүп, болуп жүргөнбүз, волейбол ойноп. Мындай спорттун түрү менен алек болбочубуз. Мен азыр бир нерсени байкадым да, мына урматтуу көрүүчүлөр. Өзүм айылда чоңойгом, алайдан болом. Бирок көптөн бери шаарда жүргөндүгүнө байланыштуу азыр ушул кичинекей эле бул тоо деле эмес, мына айылдыктарча айтканда бир адыр деп койсо болот. Ушул дөңгө чыкчакты мен аябай чарчап калдым. Мына ат менен чыктык азыр. Сиз өзүңүз билесиз да, бул айылдын спортчуларына бул жерге жөн эле чыгып түшүү машыгуу болбосо керек. Да, бул күндө турмуштагы эле көнүмүш адат, бул күндөгө кайталанчу нерсе аларга бул. Күнүгө бул жерге малына чыгат, башка нерсесине чыгат. Күнүгө чыгып турчу нерсе сөзсүз чыгат бул. Мен ойлойм да, ушул айылда дээрлик 90% спортчу деп ойлойм да. Ошондой. Азыр эмне боюнча спортчулар тартабыз ушул айылда, эми атайын биздин көрсөтүү ушундай да, айылдагы спортчуларды дагы ошол стимул болсун деп теле аркылуу элге чагылдырабыз да. Биз азыр Сары-Булак айыл аймагына караштуу Каракылжа районунун Торойчу айылында ушу жаш өспүрүмдөргө, жаш балдарга грэплинг, ММА боюнча катышып келип атышат. Анан ушу арасында самбо, жудо күрөштөрүнө эми катышып келет. Ошо балдар барган жеринен куру келбей, байгелүү орундарды алып, барган жеринде сөз ушу чемпиондор жакшы результаттарды көрсөтүп келе атышат. Албетте, мына сиз тууралуу да кийинки көрсөтүүлөрдө тартабыз. Эми бул сиздин баягы суранычыңыз боюнча болуп атат да, бул ошол айылдын балдарын чыгаралы деп сиз өзүңүздү кийинкиге жылдырып азыр ошо спорт залга барсак. Себеби урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздерден кечирим сурайбыз. Мына аябай шамал экен бул жер. Ошол залдан баштасак кандай болот? Болот. Залга түшөлү анда. Ошо балдарга. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көп болуп турасыздар. Бул жерде сыйлыктын түрү бар экен. Ошол эле кор, медаль, грамота, диплом бардыгы бар экен. Ушунча алыскы аймактардагы мындай мыкты спортчулар өсүп жатыптыр. Элдияр мырза, бул жерде качантан бери машыктырчу болуп эмгектенип атасыз? Бул жерде 1 жыл болду машыктырганыма. Мына 1 жыл 1 ай болуп калды. Өзүм буга дейин Россияда кылгам. Ошо бул жака спорттун кайсы түрү боюнча сиз? Спорттун өзүм грэплинг боюнча кылгам. Грэплинг боюнча кылгам 1 жыл болуп калды ошо машыктырганыма. Кандай багытта келип калдыңыз? Атайын алып келиштиби же өзүңүз келдиңизби? Жок. Эми өзүм айылым, өзүм жерим, өзүм мекеним. Ошо жерде иштейбиз. Өстүрөйүн деген балдарда чоң турнирге алып чыгайын деген ниетибиз бар эми. Ушул жерде турган ийгиликтер бул канча? Ошол сиздин 1 жылдык жыйынтыгыңызбы кандай? Бул жерде биздин 1 жылдык жыйынтык, ошо 1 жылдык результатыбыз бар. Дагы көптөгөн турнирлерге катыша албай калдык, бара албай калдык, айыл жергесинде алыс, анча-мынча чакырылган жерге бара албай калып атабыз. Бул 1 жылдык болгон ошо результатыбыз. EFC дейт, FFC дейт, бул медалдар турат. Бул жерде
Эми EFC бул Бишкекке барганда утуп келди бир балам. FFC'ники бар. MMA боюнча да. Булар MMA боюнча урушкан ошо балдар. Урушуп алышкан ошо ийгиликке жетишкен. Башка спорттун кайсы түрлөрү? Эми бул жерде спорттун ошо өзүм базовый стилим грэпплинг боюнча FFC боюнча алышкан балдар. Грэпплинг боюнча, боевой самбо боюнча күрөшөт. Боевой самбо боюнча бул жерде медалдар бар. Биринчи, экинчи месталарды алып келип атышат. Эми ушул жерде суроо да сизге. Сиз өзүңүз ошо Россияда жүрүпсүз. Айырмасын кандай спортчулардын мындай алдыга жылышы? Бул жерде батчылыктабы же ошол жактагы шартта жакшы жылабы экен? Же бул айырмасы жок өзүнөн же спортчунун? Эми бул биринчиден спортсмендердин кызыгуусунда өзүм баланын ар жагынан ошо кызыгуусу болсо, аракет кылса болот. Аракет кылса берекетин бул кичине өзү кызыгып аракет кылса чыгат да дейм бир нерсе. Анан эми ал жак менен Россия менен бул жактын айырмасы бар. Эмнеде? Эми айырмасы ал жакта айырма десек эми ал жакта бизге караганда эми ал жакта күчтүү боецтер бар, күчтүү спортсмендер бар, күчтүү тренерлер бар. Условиясы бар дегендей бул жакка караганда ошол жактарынан айырмаланат го бизге караганда. Мен азыр карап турсам, мына жерде аябагандай көп ийгиликтер бар экен да. Курлар, медаль, дипломдоруңуз. Себеби эмнеде бул эми айылда да күчтүү балдар көп окшойт. Эми биздин өзү бизден келип эле эми аламга жол айылдан башталат дейт го. Эми бизде айылдын балдары күчтүү өзү. Эмнегедир билбейм мен, бул тамактын калориясы жакшыбы же кандай. Бул жакта физически күчтүү болушат, аба таза, таза жерде жүрүшөт, таза абада. Ошодонго деп да ойлойм. Барда бирок күчтүү мындай өзүңүздүн купулуңузга толгон мыкты балдар бар да, спортчулар. Өзүм бар мыкты балдардан бир 2-3 балам бар. Ошо чоң турнирлерге чыга турган татыктуу балдардан бар бир 2-3. Каражат маселеси сөзсүз керек да. Мына айыл өкмөт тарабынан, район башчылары тарабынан колдоолор болобу сизге? Айыл өкмөт тарабынан колдоо болуп атты, буга дейин эми колунан келишинче жардам кылып атышты. Анан көбүнчө бизге основной ушул мына чет өлкөдө иштеп жүргөн, эме кылып жүргөн акаларыбыз ошол жактан колдойт, ошол жактан колдоо көргөзөт. Талант деген акабыз бар, ошо Кореяда иштейт. Ошо талант акабыз көп. Колдойт экен деп. Ошо талант акабыз өзү да спортчу, өзү боксер. Ошо көп колдоо көргөзүп атат. Турнирге барабыз, постоянно жол бурабызды, башкабызды көтөрүп берет, тамак ашыбызды. Ошо талант ака, ошондой акаларыбыз көп болсо, ошондой спорт эми колдоо, спортко сөзсүз бир колдоо керек болот да. Бул жерде ошо менин өзүм бир тууган бөлөм бар, Бектен Жээнбеков деп. Өзү да чоң спортто жүрөт. Өзү Ошто алышта тренер болуп иштейт, ол да бөлөм. Ошонун да көп бизге жардамы бар. Биз барган сайын тосуп алат, барган сайын организациялар сүйлөшүп берет, башка кылат. Көп жактар кошолоп чыгат бизди. Азыр эми бул ММА'га түшкөн спортчулар азыр тилекке каршы жок экен да. Олар тилекке каршы бул жерде азыр ММА'га түшүп урушуп жүргөн балдардан бар экөө-үчөө. Бир экөө кетип калды ылдый окуп. Бишкекте азыр Бишкекте тренировка кылып атышат. Бишкектен сүйлөшүп эмеп турушат. Oturuyoruz oldu bir lira. Бул спортко болгон сүйүм өзүнкү дагы күч, анан ушул айылдын спортко болгон кызыгуусун көтөрөлү деп бизден чыган Бектенге окшогон жигиттерибиздин колдоосу менен ушундай залдар курулуп, анан
спонсорлук кылып колдон келишинче бир аз айыл өкмөттөргө сунуштарды берип атабыз. Кудай кааласа бул агайына бул жерде тренировка кылдырган местный бюджеттен айлык бөлүп берели деп депутаттарга немеге сунуш киргизгенбиз. Биз алда чечилет кудай кааласа. Анан ошол эми бектенге ушул агайларына чоң рахмат. Бул жерде кудай кааласа чемпиондор чыгат деген ишеничтебиз. Бул айылдан чыгып келатат. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. 90% өзгөрдү десем болот. Залга келген балдарчы. Мисалы жолдо жүргөндө учурашпаган балдар азыр чуркап келип эки колдо учурашып, жакшысызбы деп тартиптүү аябай сылык болуп, агайынын өзү мүнөзү жакшы да. Ушул агайына дагы рахмат. Ошол ушундай балдар тербиелеп аткан азыр аябай жакшы. Спорттун бул өтө сонун пайдасы да. Мен дагы жаштарды чакырамын. Спорт менен машыкса бул жакшы нерсе экен да. Бир эле мушташыш эмес, бул качактетиш эмес, бул тарбиялык жагы дагы өтө сонун экен. Жакшы ошону колдойбуз анан. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр спортчулардын бардыгын тааныштырып, бардыгын ийгиликтерин сиздерге айтып бергенге тилекке каршы убактыбыз чектелүү. Элдияр мырза, азыр ушул 5 шакиртиңизден ошо ийгиликтерин айтып, өздөрүн тааныштырып өтсөңүз кыскача. Биздин убактыбыз чектелүү да, тилекке каршы. Спортчуларын тааныштырсам, бул Темирбек уулу Төрөбек. Жеңилиши жок, ушул ФФС боюнча чемпион болду, куралды өзүнүн весинде 2 весте урушты. Бул ошо курга жетишти. Төлөнбай уулу Бекзат, бул да ушу ФФС боюнча чемпион болду. Бул да өзүнүн весинде өзүнөн 2-3 килограмм весте чемпион болду, өдө урушту. Көчкөнбай уулу Болотбек, бул да ошол өзүнүн весинде чемпион болду. ФФСде бул дагы жеңилиши жок. Үчөөнүн тең жеңилиши жок, ошо урушуп келатат. Жакшы кетип атат, ийгиликтери Кудайга шүгүр. Качада окуйт бул? Бул 9да окуйт. Кандай машыгууларды өткөрөсүз? Үйүңдө мындай ата-энең мындай каршы болгон жокпу? Жашсың, бул спортко барбады. Жок. Кандай колдоолорду көрсөттү? Жакшы эле колдоолорду көргөм. Өзүң кызыгасың бул спортко же? Кызыгам. Анан кийин Одан кийинкиси Самиров Актан. Бул да эң кичинекейбиз, биздин мен эрке балам деп коем, эрке балабыз. Бул да жеңилиши жок. Биз каяка алып барбайын, ошо бүт жеңиш менен келип атат. кайсы спорттун? ММА. Бул деле ММА боюнча. 5 класста бул. ММАга 5 класстан да түштө болобу? Эми бул өзүнүн весинде, өзүнүн эмесинде аналарга караганда булардын правиласы азыраак болот, минутасы аз болот. Ошо жана күрөштүн тактикасы боюнча деле кетип атат. Булар чын көбүрөөк да күрөшкө караганда, багы уруп тетмей азыраак болот. Марат уулу Нуржигит 8 класс. Бул дагы жеңилиши жок. Бунун аябай жаккан жери мага ошо күрөшкө көбүрөөк басым жасайт. Анан бунун ошо эң жакшы жери бир көргөзгөн нерсеңи сразу жаттап калат, унутпайт. Өзгөчөлүгү бар бунун өзүнө. Кудай кааласа ишенем, буга да чоң-чоң турнирлерге алып барам, чоң-чоң эмелерге алып барам деп ниет кылабыз. Бул да ошо жеңилүү эмесин тарта элек. Бул да ММА боюнча. Грэпплинг боюнча дагы барат, ММА боюнча да барат. Уруштан да жеңил элек, грэпплингден да жеңил элек. Ошон үчүн бул ошол жагынан өзгөчөлөнүп турат. Демек бул балдарыңыздан үмүтүңүз чоң. Бул балдарыман Кудай кааласа үмүтүм чоң деп тилейм. Ошо буйруса дагы чоң-чоң организацияларга, чоң-чоң эмелерге аракет кылабыз. Бул спорт залга 2019-25 ноябрда ачылган. Анан чемпион болобуз деген максатта келгенбиз. Максатыбызга жеттик. Будан да нары чемпион болобуз деген үмүттөбүз. Ошо телевизордон көрүп, мына Бектен акабыз ушуларды көрүп, ушулардын боюн көрүп жүрчүбүз. Ошодон кызыгуу пайда болгон. Ошодон келип, ошолорду ham түрткү болду. Үйдөгүлөр каршы болгон жок. Жөн өтүштү ошо. Келечекте бусурманкулдардай болгум келет, ошолордой болуп чемпион болгум келет. Кыргызстандын желегин
желбиретем. Кудай буйрса. Агайыбыз жакшы эле машыктырат. Күнгө 2 сааттан тренировка кылабыз. Апам каршы болду. Атам көп поддержка берди. Бар урушуп кел деп. Прямо, спокойно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Чеп. Чеп. Вот. Спокойно. Чеп. Вот. Спокойно. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктадык. Бектен мырза, бүгүн албетте бардыгын ошол спортчулардын өмүр таржымалын көрсөтүүгө батыра алган жокпуз. Албетте Кудай кааласа кийинки көрсөтүүлөрүбүздө келебиз. Сиздер деле көп болдуңуздар окшойт, урматтуу көрөрмандар. Ушул элеттен кандай гана шарт болбосун чыгып жатканын, демек ар бир адамдын өзүнүн аракетинен сиз деле ушул жерден аракет кылып, спортко кадам таштап, ушул деңгээлге чыктыңыздар. Мен деле ушул жерде, ушул айылда туулуп өсүп, ушул жерде чоңойгом. Мектепти ушул жерден аяктап, анан жогорку окууга жайга тапшырып, шаарга барганбыз. Ушул жерден башталган биздики деле. Азыр көпчүлүк айылдаштарыңыз ойлоду да, мындай мага дагы айтты, ошол Бектен мырзаны тартып келдиңиздерби депчи. Сизди качан тартабыз эми? Көрсөт сүйлөшөбүз. Биз да тарта турган күн болуп, тартабыз жакын арада. Сөзсүз түрдө. Биз ар дайымкыдай эле ушул спортчуларды тартуудан такыр тажабайбыз. Кайсыл учур болбосун, кайсыл аймак болбосун, ушул Кыргызстандын аймагынын ичинде болобу, чет өлкөдө болобу, биздин мекендештер кандай ийгиликтерди жаратса, биз ар дайым тартканга даярбыз. Биз көрсөтүүбүздү ушуну менен соңуна чыгардык. Жолугушканча.